Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ынтымактын эфирдик жүрүшүн Трибуна программасы түз эфирде улантууда. Түз эфирде мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Биз бүгүнкү чыгарылышта ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын фондусу тарабынан аткарылып жаткан иштер тууралуу сиздерге кенен маек курабыз. Ал үчүн бизде бүгүн студиябызда ардактуу коноктор дагы бар, тааныштырып өтөйүн. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар фондунун тагыраагы ТМЧ ЛОВЗ фондусунун Ош облусу боюнча координатору Парманова Уркия айым, саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Жана ошондой эле дал ушул фонддун төрагасы Кабаев Алтынбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиздер. Бүгүнкү темада жалаң сиздер тараптан аткарылып жаткан иштер боюнча өзүңүздөргө көргөндөй телекөрүүчүлөргө маалымат беребиз. Алгач ушул бүгүн Ош шаарында өткөрүлгөн иш-чараңыздар тууралуу кенен маалымат айтып берсеңиз, кандай өттү, эмнеге багытталган, максаты кандай эле? Саламатсыздарбы? Биз ДМЧ ЛОВЗ деп коомдук фонд түзүп, бул фондду 7 область координаторлору биригип иштейбиз. Бул ушул координаторлор өзүбүз ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялаган же болбосо өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан түзүлгөн топпуз. Ушул багытта биз майыптуулугу бар адамдардын маселелерин көтөрүү, ошол эле алардын көңүл буруу аларга, ошолордун кадыр баркын көтөрүү максатында ушул жерлерде тегерек стол уюштурганбыз. Нарында, Таласта, Ысык көл областтарында бул тегерек стол өттү. Кезек ушул түштүк тарапка келип, Жалал Абадта, Баткенде өтүп, бүгүн болсо ушул Ош чергесинде 7 райондун жетекчилеринин катышуусунда бүгүн чоң масштабта тегерек стол болуп өттү. Бул тегерек столдун максаты ушул майыптуулугу бар адамдардын кадырын көтөрүү, ушулардын талабын, маселесин жеринде ошо бийлик менен биргелешип иштөө ушул багытта болду. Атайын бул жерде маселелер көтөрүлүп, ушул жеринден, ошо жетекчилерден жооп алганга аракет кылдык. Рахмат. Алтынбек мырза, айтсаңыз, деги эле ушул фонд кайсы жылдан баштап иштеп баштады, анан кандай ишмердүүлүк жүргүзүп атасыздар? Assalamu alaikum, рахмат баракатов. Негизи биздин ДМЧ ЛОВЗ коомдук фондубуз расмий иштеп баштаганына 1 жылдан өтүп калды. Эмесе ага чейин бардыгыбыз өзүнчө жекече иштер менен, же болбосо тактап айтканда жекече коомдук бирикмелерибиз, фондторубуз бар болчу да, бирок багытыбыз ошол кайрымдуулук, ушул багытта иштечүбүз. Ал эми башыбызды бириктирип иштеп баштаганыбызга бир 3 жылдан өтүп калды. Расмий каттан өткөнүбүзгө 1 жылдан ашып 2 жылга жакындап калды. Биз бул учурда эмне, кандай ийгиликтерге жетише алдык? Биз бул учурда майыптуулугу бар адамдардын, эмесе биз бул жерде чектебейбиз, улуу, кичүү, жашы, өзгөчөлүгүнө же болбосо жынысына же улутуна чектебей койбойбуз. Биз болгону Кыргызстандын жараны болсо болду, бардыгына 7 область боюнча иш алып барабыз, жогоруда Уркия айтып кеткендей. Биздин жасап өткөн иштерибизде негизи баягы коомчулук менен бийликтин ортосунда чыңалуу болуп кетишинен дагы биз алдын алып, ортодо бир көпүрө түзүп, бир аянтча түзүп, ошол жерде ар бир кемчилдиктерди коомчулук менен бийликтин ортосунда тең салмакта туура чечүүгө аракет кылабыз, жана ошо жасап жүрөбүз. Мисалы, майыптуулугу бар адамдар ушундай өзүлөрүн бир түнт болушат, коомчулуктан четтешет, же болбосо ошондой эле башка адамдар, майыптуулугу жок адамдар, аларга бир башкача көз карашта, башкача мамиле болот да, мындайча айтканда дискриминация кылына берет. Же болбосо эмесе өзүн өзү дискриминировать этет да. Биз ошолордун баарын четке кагып, майыптуулугу бар адамдардын кадырын көтөрүп, жана ошондой эле коомчулукка аралаштыруу максатында ушул иштерди алып барып жүрөбүз. Негизи эле ушул фонддун түзүшүнө эмне себеп болду, эмне түрткү берди? Бул коомдук фондду түзүүгө себеп, жогоруда Уркия айым айткандай эле, биздин мисалы өзүбүздүн майыптуулугубуз бар, эмесе майыптуулугу бар балдарды багып, өз башыбыздан ушундай кыйынчылыктарды кечирип жатабыз да. Ошону менен бирге
канча деген майыптуулуу бар адамдар бар, бир бөлмөдөн чыга албайт, эмесе бир жака барайын десе, укугун талашайын десе бара албайт, жете албайт, же болбосо өзүнүн укугун билбейт. А биз ошондой майыптуулуу бар адамдарды астыга алып чыгып, алар кандайдыр муктаждыгы болсо дагы ошону чечүү, таламын талашуу жолундабыз да. Коомго аралашуусуна. Коомго аралашуусуна. Рахмат. Уркуя айым, айтсаңыз, Ош облусунда сиз иш жүргүзүп жатпайсызбы? Анан кандай иштер аткарылып атат Ош облусунда, сиздин ошол координаторлугуңуздун алдында? Биздин ошол Ош областынын райондору боюнча бирден кураторлорубуз бар. Ал кураторлор биздин ошол жалпы майыптуулугу бар жарандар менен иш алып барат. Биздин жумуш көбүнчө онлайн форматта кетет да. Бул WhatsApp группаларды ачып атайын ошол жерге бизге маселелер түшөт, чечилбеген. Биз ошол маселелерди биринчи ошо жеринен чечкенге аракет кылабыз. Жеринен чечилбесе, анда республикалык деңгээлге алып чыгабыз. Андан да чечилбесе, анда биз министрликке чейин жеткирип чечип берип атабыз. Бул бүгүнкү күндө бул майыптуулугу бар адамдарга ушунчалык бир көңүл кош мамиле болуп кеткен да. Азыр ошол нерселер жоюлуп атат. Биринчиден ошол сосадистердин, ошол эле мисектин, булардын баарынын мамилеси оңолду да. Андан сырткары мурда кандай кыйынчылыктар менен ошол инвалидностька чыгып жүргөн болсо, ошол азыр жеңилдетилип атат. Кандай көйгөй маселеси болсо, биз жардам берип атабыз азыр. Маселенин кайсыл көйгөй менен көбүрөөк кайрылып атышат сиздерге ошол ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар? Азыр Ош областында бул биринчиден реабилитациялык борборлордун, калыбына келтирүү борборлордун жетишсиздиги. Ал бул Ош шаарында калыбына келтирүү борбору бар деп аталганы менен, бирок ал замандын талабына жооп бербейт да. Бул жактагы түштүктөгү энелер ошол эле Бишкекке, Москвага, башка жактарга, Ак Сууга мисалы алып барып ушунчалык бир кыйынчылык жаратып атат да. Ушул ар бир райондорго ошол бош имараттарды алып, бизге ошо реабилитациялык борборлорду ачып берсе дешип атат да. Мисалы ошол экстренный случай деп коебуз орусча. Бул ошол эле бала судорогиси кармап, эпилепсиясы кармап, же кандайдыр бир оорусу күчөгөндө, бул майыптуулугу бар адамдардын бул жерде көбүнчө биздин дарыгерлер муну карашпайт да. Бул майыптуулугу бар адам депчи. Ошол эле неврологиялык бөлүмдөрдү ачуу ар бир поликлиникаларда. Ушул нерселерди мисалы ушул эле биздин Жалал Абадтан Нокен базар коргондо жасап коюшту да, акимдер эле каражат бөлүп, ушул отделенияларды ачып, жакшынакай болуп, ошол жерде майыптуулугу бар адамдар капельницасын, массажын жана башкаларын алып атат да. Ушул эле нерсени биз бүгүн отурумда сунуштадык акимдерге дагы. Ушул эле нерсени ушул райондорго да ачып беришсе, бирден бөлмө эч болбосо депчи. Андан экинчи маселе болсо, бул баягы балдардын билимсиз калгандыгы да. Негизи мыйзам боюнча ошол майыптуулугу бар балдар дагы, жөнөкөй жарандар, ден соолугу таза жарандар да баардыгы билим алууга укуктуу да. Бирок биздин балдардын ушул түштүк аймак боюнча инклюзивдик мектептердин жоктугу, ошол соц педагогдордун жоктугу, логопед дефектологдун жетишсиздиги, спец садиктердин жоктугунан улам биздин балдар тамга тааныбай артта калып кетип атат да. Ушул боюнча дагы көптөгөн энелер аргасыз Бишкекке барып балдарын окутканга аргасыз болуп атат. Рахмат. Алтынбек мырза, жогоруда айтып атпайсызбы, ошол ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар көпчүлүгү укуктарын билбейт депчи. Анан аларга кандайдыр бир окутууларды уюштурасыздарбы, же болбосо кандай бир иш аракеттер жүрөт? Майыптуулугу бар адамдар чынында кээ бирлер өзүлөрүнүн укугун да билбейт, эмеси укугун билсе дагы ошону талашканга бир дармандары келбейт да. Ал үчүн барыш керек, передвижение керек. Сөзсүз түрдө жете турган жерине жете албай калат да. Ошол себептен биз кантип жардам берип атабыз деген сурооду мен ушундай кабыл алдым. Биз жогоруда Уркуя айтып өткөндөй, негизги онлайн иштейбиз да. Мисалы WhatsApp группаларыбыз бар, ар бир областта, ар бир райондорго тиешелүү. Андан тышкары Facebook баракчабыз, Instagram баракчабыз бар. Ошол жактан биз алардын чечилбей жаткан маселелерин алып чыгабыз дагы, ошо жергиликтүү бийлик менен чечкенге аракет кылабыз да. Эми алар чынында майыптуулугу бар адамдар
өзүнүн укугун талашайын десе баягы эле коррупциялык махинациялардын аркасында чече албай калат. Биз ошол учурда кандай кадамдарга барабыз да? Андай учурда биз министрликке, такыр болбосо министрликке кайрылабыз. Себеби биз жакшы билебиз майыптуулук бар адамдардын укугу корголгонун. Ошол себептен ошол майыптуулугу бар адамдардын укугун ошентип коргойбуз да, же болбосо омбудсменге кайрылабыз. Биз менен дайыма кызматташып жүрөт жогорку элдик көзөмөл Эмиль Аскевичтин жетекчилиги менен, алар менен иш алып барабыз да. Ошентип укугун коргойбуз. Анан ушул өлкөнүн бардык аймактарында жолугушууларды уюштуруп атпайсыздарбы? Анан кандайдыр бир сунуш пикирлер түшүп атабы сиздерге? Бизге Кыргызстан боюнча негизи майыптуулугу бар адамдардын уркы айткандай эле окуу боюнча, андан тышкары реабилитациялык борборлор жөнүндө эң негизги чоң маселе бул мамлекеттик деңгээлде чече турган маселе бул турак жай маселеси. Майыптуулугу бар адамдар, мисалы мен басым коём майыптуулугу бар балдаргачы. Майыптуулугу бар балдар кандай болот? Ата энеси менен бирге жашайт да. Же ата энеси өтүп кетиш керек, же балы өтүп кетиш керек. Ага чейин бири-биринен ажырабайт. Эмесе, эгерде ата энесинин көзү өтүп кеткен болсо эртерээк ал балдар ушундай жалгыз калат. Каяка барарын билбейт. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, дагы муну мен өткөндө жогорку кеңештеги социалдык башкарма бөлүгүндө аларга да сунуштадым. Министрликке да дайыма сунуштап келем. Андан тышкары чет мамлекеттен инвесторлор келип жатышат. Алар менен да сүйлөшүп, ушуну азыркы жогорудан сунуштап жүрөм. Ар бир региондорго социалдык шаарчаларды куруу. Ошол социалдык шаарчалар эгерде курула турган болсо, майыптуулугу бар балдар, майыптуулугу бар адамдар ошол жерде жашайт. Андан тышкары социалдык шаарчада ошол жерде өзүн каржылаганга чакан ишканалар болот. Өзүнүн жашап аткан үйүн өзүнө ыңгайлаштырып алат. Эгерде баягы пандус керекпи, же болбосо подъемник керекпи, же болбосо чакан ишкана болсо ошо бөлмөсүнүн бир жерин жазып алып, баягы эле мамлекет берип жаткан 5.000–6.000 сом пенсия пособияга аны менен карап отурбай, өзүнүн баягы бюджетин өзү көтөрөт да. Эми бул жерден дагы бир маселе келип чыгат. Баягы Кыргызда сөз бар эмеспи? Оозу кыйшык болсо да байдын оозу сүйлөсүн депчи. Майыптуулугу бар адамдардын чөнтөгү жука болгон себептүү керек болсо жете турган жерине жете албайт да. Эмесе ошондой бир кандайдыр ишканасы болсо, ишкердүүлүк менен алектенген болсо, чөнтөгүндө акчасы да болот, жете турган жерине жетет, сүйлөй турган сөзүн сүйлөйт жана ошондой эле өзүнүн укугун өзү коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мамлекеттен биз ушундай жеңилдиктерди сурап келебиз, жана дагы айтабыз. Андан тышкары биз жалаң мамлекеттен талап кыла бербей, өзүбүз да аракет кылабыз да ошондой иштерди жасаганга. Рахмат, Уркия айым. Атайын ушул Ош облусунун аймагында бир окуу курстарын дейбизби? Ушундай иш-чаралар уюштурулабы? Ош боюнча дагы атайын ошо энелерге массажный курстар, булар эми чет элдик долбоорлордун негизинде келет да, бул окууларчы. Андан сырткары биз бүгүн өзүбүздүн коллектив менен сүйлөшүп, ошол энелерге бир тренингтерди уюштурсак дейбиз да, өзүлөрүнүн укугун үйрөтсөк, ошол эле себеби булар баласынын арты менен ар кайсы эшикке бара берип, ар кандай баягы этиканы да кээде бузуп коюшат да. Ошол баардык мамилени үйрөтсөк, жетекчилик болгончу, себеби баягы ынтымакташып, биргелешип, ошо жетекчилик менен маселени чечкенди үйрөтүү жолдору боюнча да бир тренингтерди уюштурсак дейбиз. Андан сырткары дагы эгерде ушундай балдарыбызга керектүү логопед, массаж, ушундай дефектолог курстарын окуйт элек, бирок ошого мисалы каражатыбыз жок. Каражат жагынан жардам берип окуткула деген болсо, ошондой сунуштар болсо энелердин, биз демөөрчүлөр таап жардам берип окуттурганга биз даярбыз да. Алтынбек мырза, айтсаңыз, деги эле ушул дагы кошумча мамлекет тарабынан сиздерге кандай көмөктөр керек, анан дагы кандай сунуштарыңыздар бар? Мамлекет тарабынан негизи жалпылап айтканда, мамлекет өзү чектеген жардамдардын баары эле берилип келатат. Мамлекет чектеген да. Бирок эми ошол эки менен биздин майыптуулугу бар адамдардын маселеси чечилип калбайт. Мисалы пенсиясы ашып кетсе, бир 6.000, 5.000, 4.000 алгандар бар, 3.000. Эми элестеткиле, бир айга ал дарызынан артпайт да. Дарызынан артпайт. Эгерде баягы жана биз айткандай эле ишкердүүлүккө шарт түзүп бере турган болсо, мисалы бир ай өкмөттө дейли да, мына кичирээк алалы да. Мына масштабын албай кичирээк алып турат. Бир ай өкмөттө ашып кетсе, бир
10 же 15 майыптуулу бар адам бардыр да. 10 же 15 майыптуулу бар адам боло турган болсо, ошол экилер чакан ишкана, колунан келе турган чакан ишкана ачып бере турган болсо, аны да чектеп, мисалы толук кандуу адам жарандар, мисалы саат 8ден кечки 6-га чейин иштей турган болсо, мисалы эртең менен саат 10дон 3гө чейин иштей турган болуп, бир ограничение коюп, ошонун ичинде ишканалар ачыла турган болсо, бул биринчиден өзүнүн чөнтөгүнө да пайда келет, экинчиден коомчулукка аралашып баштайт. Коомчулукка аралаштайт, ал жерде өзүнө окшогон майыптуулу бар адамдар иштейт да. Ошондо ачылат. Ошондо ачылат. Өзүнө да пайда келтирет, мамлекетке да бир астан пайда келтирип баштайт. Биз ошондойду сунуштайт элек да, мисалы мамлекетке. Бул эң башта эле биз кичинекей айыл өкмөттөн баштайлы. Айыл өкмөт, андан кийин район, область ушундай алып кетсек жакшы болот да. Уркия айым, айтсаңыз, ушул бүгүнкү өткөн жыйында кандай жыйынтыктарды күттүңүздөр? Кандай жыйынтык алды бүгүнкү иш-чараңыздар? Бүгүнкү иш-чарада ошол басымдуу бөлүгү бизден жана айтпадыкпы, кураторлор дагы өзлөрүнүн райондорундагы болгон маселелерди жыйнап келип, ошол жерде аягында талкуу кылып ортого салдык да. Ошонун негизинде ошол Ош областы боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Төрөгазиев да сөз берди. Бул көбүнчө ошол мисек маселеси да, жарандарды ошол группага чыгаруудачы. Ошону талкуу болду. Андан сырткары ошол эле жана айтып өткөндөй реабилитациялык борборлорду ачып берүүнүн, иштетүүнүн жолдору боюнча. Рахмат. Алдыдагы пландарыңыздар кандай? Алдыдагы убакыттарда дагы кандай иштерди аткарсак, же болбосо мына ушундай нерсе менен коомду ойготсок деген бир кандай максаттарыңыздар бар? Биз азыр айта кетели, биз жакынкы эң акыркы жаза биздин ушу биздин коомдук фонддун атынан жана ошондой эле биз менен биргеликте дайыма кызматташып жүрөт. Аллах ыраазы болсун, Даткайымдар жамаатына Венера Советбековнун жетекчилиги менен акыркы жазган ишибизди айталы. Бул эми Кудай буйруса Кыргызстан боюнча жазайлы деп атабыз. Жана биз башында айтып кеттик го, майыптуулугу бар адамдардын кадырын көтөрүп, жана ошондой эле коомчулукка аралаштыруу максатында. Кемин районунан старт алды. Бирге көтөргөн жүк жеңил болот деген чоң бир кандай десем, фестиваль деп айтсак болот да. Ал жерде спорттун түрлөрүндө, мисалы кол күрөш, таяк тартыш, шашки, шахмат жана кыргыздын унутулуп бараткан тогуз корголун камтыдык да. Андан тышкары кол өнөрчүлүк. Биз ошо кол өнөрчүлүккө басым койдук. Мисалы ушунда бир үйдө майыптуулугу бар адамдар бар да, ушундай бир шедеврлер жазышат. Бирок ал болбогон акчага сатат, немесе сатылбай тура берет да. Аны себеби үйүнөн, анын өзүнүн үй бүлөсүнөн башка эч ким көрбөйт. Ошондойлор биз алдыга алып чыктык. Бир жакшы баягы биздин президент Садыр Нуркожоевичке дагы ыраазычылык айтып кетейин. Биздин ашып кетсе 10 күн болду эле. Ушул эки эл өткөргөн фестивалыбыздын аркасында бизде кеминде Бекзат деген инибиз бар эле. Бекзаттын ушундай пластилинден жасаган эмгектерин көрдү. Жана бизге эмгек жана социалдык камсыздоо министрлигинен Актан Айдыралиевич жетектеген өкүлдөр келген. Алар дагы көрүп ошол жерден баа беришти. Биздин түзүлгөн жюрибиз ушундай жогорку баа берилди дагы. Ал ошол эки Бекзат инибиздин кабары Садыр Нуркожоевичке жетиптир. Эми Садыр Нуркожоевич ошол эки инибизди өзүнө биринчи июнда Кудай буйруса кабыл алгантат, кабылдоосунда болот атасы менен. Эми айтайын дегем, көрдүңүзбү, биз ошол баланы бизге жеткен маалыматка ылайык, ал бала өзү сүйлөшчү эмес экен да. Сүйлөшпөй түнт болчу экен ушундай. Бирок биз ошол жерге алып келип, ал жерден сүйлөшкөндөн кийин ал бала кадимкидей ачылып уже биз менен сүйлөшүп баштады да. Сүйлөшүп баштады. Анан ар бир жасаган баягы буюмдарын, ушундай сүрөттөрдү жасайт. Ал сүрөттөрдү пластилин менен жасайт экен да. Андай жасай албайт адам, анча-мынча адамдар. Бирок ошол экинисин сатып алып кетишти. Ал балада уже мындай шыктануу пайда болду да, айтыптыр да. Биз уккан жокпуз, бирок ата энесин айтыптыр. Мен ушул экини менден сатып алса болот экен да. Мен деле силерге жардам берсем болот турбайбы? Бул акчага пластилин сатып алсам мен дагы көп жасайм, дагы көп акча болот депчи. Көрдүңүздөрбү? Ушундай фестивалдын аркасында майыптуулугу бар адамдарды биз коомчулукка аралаштырып, кадырын көтөрөбүз да. Эми сиздин берген сурооңузга ылайык, биз бул иш-чараны Кыргызстан боюнча жайылтайын деп жатабыз. Кудай буйруса 13-июнга Ордолу Ош шаарында Даткайымдар жамааты менен сүйлөшүп жатабыз. Жана ошондой эле жергиликтүү бийлик менен да бүгүн келишим жасадык. Кудай буйруса 13-июнда ушул Ош шаарында кылсак, андан кийин 7 областтын баардыгын өткөрүп кете турган болсок, жыйынтыктоочу корутундуну 3-декабрь күнү Бишкек шаарында борборубузда ошол жерде өткөрүүнү пландап жатабыз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыттын аягы дагы чыгып баратат. Деги эле эркин микрофон берейин. Жалпы көрүүчүлөргө же болбосо кыргыз элине эмне дейт элеңиздер? Эркин микрофон сиздерге берейин. Айтып кетсеңиз болот. Уркуя айым, сөз сизде. Барыңыздарда кыргыз элибизде бул майыптуулугу бар адамдардын санынын биз азайып, бул майыптуулуктун жоюлушун каалайт элек да. Себеби бул өтө жүрөк оорутат. Биздин цифралар жылдан жылга көбөйлөй баратат. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Рахмат. Алтынбек мырза, сөз сизде. Бардыңыздарга Аллах Тааладан бекем ден соолук сурайбыз. Эл жерибизде тынчтык болсун. Мекенибиз гүлдөгөн, ушундай бир ынтымактын дүйнө жүзүндө үлгү боло турган мамлекеттерден болсун. Эч ким оорубасын, чоңураак. Рахмат, Уркуя айым, Алтынбек мырза, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздерге дал ушул ДМЧ ЛОВЗ фонду тарабынан аткарылып жаткан иштер боюнча сиздерге кенен маалыматтарды бердик. Сиздер менен коштошом. Түз эфирде мен Мимоза Жаныбек кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.